Assalamu alaikum. Merhaba. Hello. Ооба билебиз, кичине колдонуп жүрөбүз. Gemini Spark'ta mı? Ооба жанагы эме Сейитбек сүйлөшкөнбү? Gemini Spark бұл жаңы. Жаңы, анда мен билбей эткем. Мен Да. жана сүйлөшкөн эмесин колдоном. Ал, наверное, сіз Gemini'ді айтып атасыз. Gemini Spark бұл жаңы. Азыр даже бета версияға жаңы эле чыкты. Жакшы. Так что силер балким Кыргызстанда биринчилерден болуп билесиңер ушул Gemini Spark'ты. Assalamu alaikum deyip Gemini'de kullanıp gördük. Bir iki yolda Gemini Spark'tı birinci отабыз. Да, так что силер азаматсыңар киргениңер, кимдер досторуңар, тааныштарыңар кире албай жатса, же билбей жатса, бөлүшүп койгула Zoom ссылкасы менен киришсин. Алар деле Gemini Spark жөнүндө билишет. Даже Америкада эч ким деле билбейт бул жөнүндө. Gemini Spark. Билесиңер, эч ким деле эмне үчүн билбейт ушул жөнүндө? Анда бүгүн буюрса аябай кызыктуу эме болот экен. Жаңы чыкса керек агай. Ооба. Качан чыкты деп ойлойсуңар? Эми сиз аябай жаңылык менен берип атканыңызга караганда жаңы эле чыкса керек, бүгүн эле. Бүгүн азыр эле чыгып атабыз Америкада. Assalamu alaikumlar. Qandaysizlar? Саламатсыздарбы? Yaxshimisiz? Genial Spark дейсиңерби? Ал каяктыкы? Жаңы чыкканбы? Азыр досторду кошоюу анан ошондо айтпайсызбы агай? Баары кошулганда. Кайра айта бересизби? Жок, азыр баштабай турам. Азыр 2-3 мүнөт. Так что азырынча силерге кандай суроолор болсо, биздин программа боюнча, AI боюнча комментарийга жазыңыздар. Мен жана команда кубанычта болобуз. Мен аябай кубанычтамын, көп адам кошулганы. Себеби ушу AI боюнча айтып атып, силердин сурооңорду угуп, мен деле башкача ойлоном. Мен AI'да, IT'де уже 10 жылдан бери иштеп, менде бир өзүмдүн перспективам бар. Силердин сурооңор деле мени башкача ойлондурат да. Вот, поэтому силер жаш болсоңор, улуу болсоңор, баарыңар тең сурооңорду бергиле. Запись болот. Да, записти алыш үчүн биздин менеджерге жазгыла. Вот, Бермет биякта бар. Бермет номериңди жазып койсоң, вот силерге берет. Ананчы. Да. Ошо мурдагы презентацияга катышкандар барбы? Марафондогу. Ооба. Ооба, бар. Бар. Жакшы. Жакшы. Так. Мен биринчи жолу. Биринчи жолу жакшы. Жакшы. Эми тынбай келиңиздер. Да, вот мен регулярно уюштургум келет. Жаңы нерселерди айтып бергени, мага аябай жагат силерге айтып бергени, сурооңорго жооп бергени. Да, и вот силердин сурооңорго катышууңар мен үчүн мотивация. Так, мен эми болсо микрофонуңарды өчүрөм. Презентацияда. Анан суроо бергенге мүмкүнчүлүк болот да, Сейитбек, микрофон күйөт да, ошону сурап алайын. Суроону только чат аркылуу, микрофон аркылуу эмес. Жок, после Zoom болбойбу? Только чат аркылуу. Да. Ошол үчүн, пожалуйста, сурооңорду даярдап койгула, жазып эле берип койгула. Чатка даярдап койгула. Биз анан жооп беребиз, Мен азыр бардыгын микрофон өчүрөм. Так что эми азыр даярданып турайын. Өчүргөнчө бир суроо берип алсам болобу? Макул, Өскөн байке. Сейитбек, мындай, меники бул сабакка тиешеси жок болсо кечирим сурайм. Мен Сейитбектин эмесине катталдым буюрса. Аябай күтүп атам курсту. Анан баарыңарга дагы сунуштайт элем, если мүмкүнчүлүк болсо, мүмкүнчүлүк болот, просто ошону туура таап Сейитбектен окуп билим алсак жакшы эле болот го деген ойдомун да. Мен Сейитбекти көп жылдан бери сыртынан байкап, ар бир эмесине катышып жүрөм. Анан мен азыр ушул жакынкы арадан бери үзбөй, тынбай катышып, анан 8-inde боло турган эмеге мен уже брондоп, буюрса даярданып атам. Анан Сейитбек, вопрос суроом. Клаудка
азыр регистрация кылып койсок болобу же ошол курстун убагында эле кыла алабы? Каяка регистрация? Клод беле жана клод менен иштейбизби, ошого регистрация кылып коюш керек. Аны биз сабак маалда айтабыз. Качан Азыр кайсысында кылыштын кереги жок, регистрация? Азыр кереги жок. Азыр эч нерсе кереги жок. Биз жакында регистрация кылгандарга семинар өткөзөбүз. Эмнелерди кылыш керек экенинчи. Ошондо керектүү нерселерди айтып беребиз. Чоң рахмат Сейитбек, ишин Рахмат ийгиликтүү сурооңузга. болсун. Чоң рахмат Өскөн байке. Так, эми микрофондорду өчүрөм баарыңыздарды. И мен так. Саламатсыздарбы, урматтуу жердештер. Бүгүнкү презентацияны мен баштайын. Аябай күтүп аттым ушул презентацияны айтып бергени, себеби бул аябай жаңы нерсе. И вот силерге аябай жаңы нерселерди айткым келет. AI дүйнөдөгү эң акыркы кабар, эң акыркы чыккан новинка, эң акыркы бомба да. И анын аты Gemini Spark. Gemini Spark мунун бренди силердин 24 сааттагы иштеген AI агентиңер, 24/7 иштеген силердин жардамчыңар. Да. Так, мен эми кыскача презентациядан мурун жаңы адамдар үчүн өзүм жөнүндө кыскача айтып кетейин. Эгер мурун укканыңар болсо, эгер ар бир семинарга катышканыңар болсо, күтүп тургула. Жаңы адамдар үчүн силерге кыскача өзүм жөнүндө тааныштырып кетейин. Балким Инстаграмдан жаңы эле көрдүңөр бизди. Балким бүгүн биринчи жолу катышып атасыңар, ошол үчүн бул силер үчүн. Силер күн коюп уккула, пожалуйста. Так, мен ошо Чехияда чоңойгом. Ошол үчүн чех тилин жакшы билем. Так, Бермет, бирөөнүн микрофону иштеп атат. Өчүрүп койчу. Мониторинг кылып турчу. Монитордорду. Монитор кылып тургачы, макулбу? Пожалуйста. Мага 100% концентрация керек. Рахмат. Так, ошо мен Чехияда жашагам, чех тилин билем, Европаны жакшы билем, немисче да билем басам. Ошол үчүн ким Чехиядан адамдар барбы биякта? Мен Чехияга барганда биринчилерден болуп барганбыз Чехиягачы, кыргыздардан. 95-жылы барганбыз. Ошо Чехияда англис тилде мектепте окугам. Ошол үчүн менин англис тилим аябай жакшы. Ошол үчүн да презентация баары англис тилде болот да. Себеби мен үчүн англис тил эң оңой. Анан бул айтинин тили да. Вот Чехияда мектепте мына бул мен 10 жашта. Карлштейн деген замоктун астында. Чехияга барсаңар сөзсүз ушул жерге баргыла. Так, анан спорт көп кылчумун, чуркачумун. Мен бул жерде турам. Так, анан кийин болсо университетке Канадага бардым. Мен биринчи кыргыз болдум. Торонто университетинде бакалаврду бүткөнү. Торонто университети Канададагы эң жакшы окуу жай деп эсептелет. Дүйнөдөгү эң жакшы 20 окуу жайдын тизмесине кирет. Да. Андан кийин мен MBA алдым. MBA болсо University Virginia'да окугам. University Virginia Америкада жакшы бизнес школалардын бири. Darden School of Business. Аябай кооз. Жашоомдогу эң жакшы 2 жыл ушул жерде өттү. Мен ошондо көрдүм Американын билим берүү системасы кандай жакшы экенчи. Канадага салыштырдым Канаданы менен Американы. Канаданыкы деле жакшы деп эсептегем. Америкада окуганга чейин. Америкада вообще башкача класста. Мисалы, как Американыкы, Канаданыкы как Дайво Матиз болуп калат да. Канаданыкычы, Американыкы вот Mercedes-Benz S-класс болуп калат да. Вообще башкача деңгээлчи. Мага Америка ошол үчүн ошондон бери үгүттөйм постоянно кыргыздарды. Америкада окугула, бул башкача деңгээл депчи. Билим берүү. И вот University of Virginia аябай жакшы деп эсептелет. Мисалы, Economist деген журналдан 9-чу. Американын ичинде көптөр тааныйт, бирок чет мамлекеттен көптөр тааныбайт да. Ошол үчүн силер үчүн ошо айтып коюп атам. Ошол Economist'тен номер 9, Bloomberg'те номер 5, Америкада бизнес школалардын ичиндечи. Мына бул биздин класс аябай жакты. Мен тетик жакта турам. 60 адам класста, ар кандай мамлекеттерден, ар кандай бэкграунддардан жашоомдо эң акылдуу адамдарды ушул жерден жолуктум. Бул болсо биздин университеттин бизнес школанын деканы. Мага аябай жаккан Америкадачы, вот бизнес школаларда алар как партада лекция сыяктуу отурбайсың да, ушундай полукругта отурасың, как британский парламенттечи. И вот дискуссия аркылуу үйрөнөбүз. Эч кандай лекция жок. Дискуссия да. Ошол үчүн ар бир адам катышып,
бизнес кейстерди окуп тесттер үйрөнөт. Ошол үчүн биякта үйрөнүп аткан как рахат алып аткандай эле болду да мен үчүнчү. Рахат алдым. Анан мен ошо университетти бүтүп IT'ге кирдим 2015-жылы. Аябай IT жагып өтө тез үйрөнүп баштадым IT'ни. Мен үчүн жаңы дүйнө болду да. Аябай тез үйрөнүп мага Salesforce компаниясы ошо мен Salesforce боюнча адисмин да. Мага даже медаль берди. Андан кийин мен биринчи IT конференцияга катыштым 2015-жылы. Мага аябай жакты IT конференциялар. Аябай алар эксклюзивдүү өтүп экен да. Аябай көп инвестиция кылат экен. Ошондо мен андан кийин ошондон бери мен айтчылык болуп келатам да. Вот ошондон бери мен Америкадагы алдыңкы IT компанияларда иштедим. Мисалы Deloitte, Accenture, General Dynamics, Cognac. Бул аябай чоң фирмалар да дүйнө жүзү боюнча. Мисалы Deloitte 67 миллиард доллар жыл сайын доход. Accenture 70 миллиард. General Dynamics 8 миллиард, 1 миллиард. Вот карап көрсөм, мен Америкада көп чоң менин специальностью мамлекеттик проекттерде иштегенчи. Мен карап көрсөм көп Америкадагы алдыңкы министрликтерде иштепмин. Старший программист болуп, же менеджер болуп, мисалы Айыл чарба министрлигинде. Бул болсо финансы коргоо боюнча. Бул болсо как Министерство здравоохранения сыяктуу, Center for Medicaid Services. Анан бул болсо штат, Индиана деген штат бар, ошол жакта балдарга кызмат көрсөтүү боюнча услугаларды жакшыртканбыз да. Карап көрсөм менин иштерим программалар мен жетектеген программалар 100 миңдеген адамдар ай сайын колдонот. Анан мен болсо ошол билим менен үйрөнгөндөр менен YouTube каналымдан да бөлүшөм. Менде YouTube каналымда 8,5 миң подписчигим бар, почти что. Англис тилде Salesforce боюнча көп билимди бөлүштүм. Кантип жумушка өтсө болот, кантип резюме даярдаш керек, бул функция эмне, бул новинка эмне депчи. Бир кезде мурун көп видео чыгарган кезде мен Америкада алдыңкы YouTuber'лер болчумун, ошо Salesforce боюнча, IT боюнча, Salesforce боюнча конференцияга барсам мени таанычу адамдарчы. Андан ошо мен YouTube'тан тышкары лекцияда окуп келем, семинар, презентация өткөзүп, жерде болсо 2 жума сабак өттүм индейстер үчүн. Американский индейстер үчүн. Биринчи жолу индейстер менен жолуктум, биринчи жолу индейстердин арасында жашадым. Аларда индейстерде Америкада казинолору негизи багат да. Вот алар мени казиносуна жайгаштырып, аябай жакшы шарт түзүп, аларга 2 жума Salesforce IT үйрөттүм. Да, бул болсо мен Montgomery деген колледж, бул Мэриленд штаттагы эң чоң community колледж, как ПТУ сыяктуу, 60 миң адам окуйт. Мен ошол жакта IT окуттум 1 семестр. Бул ошо кээ бир окуучулар менен сүрөккө түшкөм. Бул болсо ошо менин студентский эмес, мугалимдин картасы, инструктордун картасы. Анан 2019-жылдан бери мен туруктуу IT окутуп келатам. Да, мурун болсо кыска 2 жума тигиндей мындай программаларды окучумун да, мен анан ойлодум, андан көрө программа түзбөйүнбү, адамдар нолдон келет, программистке чейин орношот да. 4 айлык программаны баштадым 2019-жылы. Salesforce боюнча биринчи программаны баштадым Америкадачы. Менин окуучуларым негизинен кыргыздар, бирок башка улуттардан деле адамдар катышып атты. Мисалы бул кыз түркмөн, бул американец, андан кийин казактар да бар, индустар бар, ар кандай улуттардан. Да, 2019-жылдан бери, наверное, кеминде ойлойм бир 500 адам окуп, жумушка иштеп атат дүйнөдө ар жагында да. Германия, Корея, Япония, Россия, Америка. Да, болсо бул Salesforce боюнча конференцияда презентация кылып атам 2022-жылы. Бул болсо Флоридада презентация кылып атам октябрь 2022-жылы. Азмаз адамдар биякта азыраак, себеби бул презентация биринчи болгон, суббота күнү саат 8-де. Да. Баары жакшы адамдар келди. Анан бул болсо жакында эле презентация кылып келдим. Кореяда, Түштүк Кореяда. Балким биякта катышкандар барбы? Түштүк Кореядан презентацияма келгендер жазып койгула. Да, мен ошо түрдүү мамлекеттерге барганды жакшы көрөм.
Вот и вот ошол жактардан презентация кылам да. Вот Россияга барганда каяктан презентация кылдым, Москвадан чоң, Чехиядан, Кыргызстандан, вот эң акыркысы Кореядан болду. Менде да курсум бар Udemy'de. Udemy колдонгондор барбы? Udemy'ni аябай жакшы көрөм. Өтө жакшы көрөм. Себеби эң жакшы билимди $10, $20 алса болот. Эң жакшы билимдер. Мен вот Канадада университет Торонтодо окудум. Аякта бир курс $2,500 турат. Да. Бирок $10 курс Udemy'de ошо $2,500 жакшыраак, баалуураак болду. Да, мен ошо Udemy'de өтүп атканда мага аябай жаккан. И вот Udemy'de менде 6 курсум бар. Кээ бирлерде мен өзүм автормун, кээ бирлеринде болсо соавтормун. Бул бизде Salesforce боюнча мугалим бар, Бектур. Ушу менен 2 курс түзгүлүк, Айжа менен 1 курс. Бул мен өзүм, бул Айжада, бул Айжа менен кайра. Да, бул болсо аябай жакшы рейтингден алыптыр даже нам. И вот карасаңар даже 4000 адам өтүптүр ушул курстардычы. Так что эгер Salesforce үйрөнүп билсеңер, $10 на биздин курстар турат. Азырынча AI боюнча курстар жок, бирок жакында келечекте даярдайбыз. Так, эми болсо Gemini Spark боюнча урматтуу катышуучулар. Да, Gemini Spark. Бул болсо AI агент. AI агент. Силерден суроо. AI агент деген эмне? Да. Силерге сурамжылоо ачтым. Добуш берип койсоңор, AI агент деген эмне? Мен муну өткөм. Биздин экинчи сабакта. Так что эстеп көргүлө. О, так. 153 адам добуш берди. И 69% туура жооп берди. Азаматсыңар. AI агент бул өзү чечим кабыл алып, ташымаларды аткара алган AI программа. Да. Өткөндө кайсы AI агент өткөнбүз? Жазып койгулачы чаттан. Кайсы AI агент өткөнбүз? Туура, Бекжан. Сага приз. Рахмат, Бекжан. Да, Манус. Так что азыр карасаңар, Мануска окшоп кетет. Да, так что Манус дүйнөдөгү эң биринчи мындай популярдуу агент болду да. Эми ал Facebook сатып алды аны. Да, эми болсо Google аны контратака кылып атат. Мына биз деле кем эмеспиз деп Gemini Spark'ты чыгарды. Так что бүгүн таанышабыз Gemini Spark менен и көрөбүз. Канчалык жакшы агент экенчи, канчалык силердин кызыкчылыгыңа, жашооңузга пайда бере алат экенчи. Так что AI бул жакында эле чыкты. Да, официалдуу жарыягандан бери 2 жума болду элек даже. Да, и вот азыр болсо прессаны издесеңер, отзывдарды көбүнчөсү только кечээ мурдагы күнү эле чыкты. Да, мен болсо вот башынан бери карап атам. Пресса жөнүндө эч нерсе чыкпай жатканда, вот кечээ чыгып баштады прессачы. Мисалы, PC магазин кечээ макала чыгарды. Экинчи Google's Agentic AI tool. Да. Силер агент дегенди уже билесиңер да эмне экенчи. Так что ошо түшүнөсүңөр да. Agentic AI tool эмне экенчи. Gemini Spark is now available. Да, Gemini Spark жаңы эле чыкты деп айтып атат 2-июнда. Да, бүгүн 3-июнь. Силер так что эң свежий AI'ды билип атасыңар, как свежий чыккан нанды да, жылуу нан. Анан ушу макала айтып берип атат да, кантип ошону колдонсо болот депчи. Бул деле жаңы эле чыкты макала. The Verge деген атактуу IT журнал, популярдуу журнал бар да, онлайн журнал. И булар деле вот кечээ 2-июнда макаласын чыгарды Google Gemini Spark жөнүндө. Айтат, бул аябай кызыктуу технология, өтө таң калыштуу, даже коркунучтуу экен депчи. Так что бул болсо TechCrunch деген бул аябай белгилүү технология боюнча онлайн магазин, онлайн журнал. И вот алар болсо 30-майда макаласын чыгарды. Даже 3 күн мурун, Так, ошол үчүн мен силерге айтып атам, бул аябай жаңы технология.
аябай жаңы технология, так что күн коюп жакшы укула, пожалуйста. И так, биринчиден Gemini Spark'ты алганы оңой эмес. Себеби азыр ошо Gemini Spark'ты колдонгону $100 подпискага өтүш керек. Да, $100 айына. Только вот $100 айына кылсаңар, силерге Gemini Spark ачылат. Да. Анан силер подписка кылсаңар, ушундай кат келет да. Welcome to Google AI Ultra кат келет. Анан силер Gemini'ди айтсаңар, мындай вкладка ачылат да, Spark деген. И биякта турат бета. Бета деген эмне билесиңерби? Бета. Бета деген бул еще тестирование тест кылып атабыз деген да. Бул пробный. Рахмат байке, Өскөн байке. Ошол жакшы котормо. Тестирөө деген. Да. Ошол үчүн биякта бета, эгер каталарды байкасаңар, кечирип койгула деп сурап атат да, Googleчу. И мына ушуну бассаңар, мындай модуль чыгат да. Welcome to Gemini Spark beta. Да, силердин 24/7 сааттагы агентиңер. Мен муну кылалам, и макулсуңбу дейт шарттарыбызга. Макул десең, анан Gemini Spark ачылат. Gemini Spark'ты ачкандан кийин биз кээ бир нерселерди настройкаларды тууралаш керекпиз, чтобы максималдуу пайдасын көргөнү. Биринчиси болсо памятти коюш керекпиз. Мен азыр түшүндүрүп коеюн, анан кийин жакында көрсөтөм, макулбу? Памятти күйгүзүп коелу. Себеби памятти күйгүзүш керек, себеби биз Gemini менен сүйлөшкөн сайын, ал биз жөнүндө баарын жаттап калат да. И баарын жаттап бизди жакшыраак таанышып, бизге жакшыраак жооп бере алат. Бул как дос сыяктуу болуп калат да. Башына чочун адам, бирок сүйлөшкөн сайын, силер запрос берген сайын, силерди жакшыраак таанып, силерге убакыт өткөн сайын жакшыраак жооп берет. Ошол үчүн ушу memory деген, память деген нерсени күйгүзүп коелу. Да, чтобы сүйлөшкөн сайын жаңы адам менен сүйлөшкөндөй болбосун да. Так что ал эгер памятти күйгүзүп койсоңор, силер менен сүйлөшкөн сайын акылдуураак болуп баштайт да. Да. Уже дос болуп каласыңар. Акырындап. И потом daily brief деген дагы настройка бар, аябай жакшы, ушунда күйгүзүп койгула. И daily brief деген болсо, күнүгө Gemini'ди айтсаңар, силерге айтат да, бүгүнкү маанилүү нерсе бул, почтадан бул келди, мунга жооп берип кой, муну унутпа, тиш доктурга барышың керек депчи. Күнүгө как Американ президентине күнүгө сыруу досье даярдайт го, бул дүйнөдөгү маанилүү кабарлар депчи. Gemini'да силерге күнүгө ушундай даярдап берет. И үчүнчүсү болсо connected apps. Бул болсо кайсы приложениялардан маалымат алат. Gemini'ди улап койсоңор болот. Google календарь, YouTube, Gmail, бардык Google продуктларга. И Google продуктлар аябай көп, и аябай жакшы. Бардыгыбыз ойлойм аны колдонобуз депчи. YouTube, Google календарь, Gmail, Google Drive, аябай көп жакшы программалар бар. И баарын Gemini баарына тең доступ алып, ошол жактан информация тартат да. Ошол үчүн ошо connected apps дегенди күйгүзүп коюш керекпиз да. Уруксат беришиңер керек Gemini'га ошол жака кирип маалыматты тартканы. Да, вот Gmail. Так что мына ушундай personal intelligence деген настройка ачасыңар, и баарын күйгүзүп коелу. Memory, daily brief, connected apps. Да. Анан аягында да инструкция деген бар. Аны сабак маалда биздин сабакка жазылсаңар, мен аны түшүндүрүп берем. Да, азыр бүгүн жетишпейбиз. Бирок бул деле маанилүү нерсе. Инструкция деген. Так, эми көрөлү. Кантип Gemini иштейт экенчи? Азырынча баары теория болду. Давайте практикада көрөлү. Кандай экен, э? Gemini'га киребиз. И мына бияктан ачабыз. Мына көрүңөр, бета деп турат. Муну басам. Бияка тапшырмамды берем. Менин биринчи тапшырмам ушундай. Мен бияка чатка да жөнөтүп коеюн, силер карап көрүш үчүн. Шашпай окуп берейин. Найди все электронные письма, полученные мной за последнюю неделю, и помоги расставить их по приоритетам. Мне нужно знать, на какие из них следует ответить, да, какие можно проигнорировать, а также есть ли среди них такие, которые требуют внесения в календарь. Да, Google календарь кайсысын киргизишим керек? Выполнение каких-либо действий или иного внимания.
Да, эмне кылышым керек ошол боюнча, балким кат жазышым керек, жооп беришим керек, ошонун баарын анализдеп берчи деп сурап атам. Если на какое-либо письмо требуется ответ, пожалуйста, составь черновик «Ответ за меня». Да. Так, мен ушундай түздүм. Айтып атам, Gmail'imди анализдеп берчи. Менде чоң проблемам бар. Мисалы, мен Gmail мага көп каттар келет да. Көп каттар келет, и мен окуган жетишпей калам да. Баарына жооп берген жетишпей калам. Да, ошол үчүн мен Gemini'дан сурап атам, баарын анализдеп берчи. Мен маанилүү катты пропускать этип койдумбу, кандай маанилүү нерсе бар, каяка көңүл бурушум керек депчи. Тапшырма бердим, и бул азыр ушуну аткарат. Силерде да ушундай болобу? Почтаңарда көп кат топтолуп калат да, и кээде маанилүү катты балким көрбөй каласыңар. Балким силер бир конкурсту уттуңар. Балким силерге маанилүү бирөө кат жазып атат. Доктор кат жазды, бир нерсе, кээде байкабай калган оңой да. Көп каттар келгендечи. Да, спамдардын арасында жоголуп кетиши мүмкүн. Ошол үчүн ошо Gemini'га айтсаңар, ал кирип анализдеп баарын карап чыгат. Так, азыр ал өзүнө задача, мага максат бердим да, и аны ошо задачаны мынтип бөлүп аткарып атат. И көрсөңөр болот да, кандай прогресс кылып атат экенчи. Мен атайын орусча жаздым, чтобы силер көргөнчү, что бул англисче эле иштебейт экенчи. Эгер силер кааласаңар, кыргызча деле жазсаңар болот, же кайсы тил силер үчүн оңойраак болсо, ошол тилде жазгыла, да. Главное четкий жазгыла да. Эмне кылайт экениңерди. Так, мына Gmail'imди карап чыкты. Андан кийин мына Google календарды карап чыкты. Анализдеп атат да. Анан ошо Google календарды кайра Gmail'деги каттарга салыштырып атат. Мына керектүү каттарды жазып атат, драфт кылып атат. Жооп түзүп атат да. И мына мага summary түздү. Да, мазмундап берди. Акыркы жумадагы маанилүү каттарымдычы. Высокий приоритет дейт. Менин инимдин туулган күнү болгон, мен ага жооп бердим. Айтат, сенин катыңа Муктар жооп берди дейт. Да, кааласаң ошого жооп берип кой. Бул өтө маанилүү дейт. Тезирээк жооп берсең, сен анын туулган күнү болгон дейт. Андан кийин айтат, easy pass деген нерсе бар Америкада. Сен трассадан жүргөн сайын алар акча алат да сенденчи. Easy pass айтат. И ошо айтат, easy pasстан маанилүү кат келди дейт. Easy pasста сенин информацияң алмашып калды дейт. Ошону карап койчу дейт, ушул каткачы. Ушинтип мага приоритет кылып берет да, кайсы каттарга сен көңүл бурушуң керек депчи. Мисалы, менде там 100 кат болсо, кээде кыйын да, ар бирөөнү көрүп чыкканчы. Бул болсо айтып атат, кайсынысына эң маанилүү сага көңүл бурганы. Айтат, мына сенде бүгүн тиш доктурга барышың керек болчу, саат 8-де. Уже бул бүттү, ал катты уже көңүл бурбай эле койсоң болот дейт. Ушинтип анализдеп берди. Менин баардык каттарымды, кимден келди, эмне. Так. Банктан каттар келди. И мына аягында айтат, эмне иш кылыш керек депчи. Айтат, Муктарга мен кат даярдап койдум дейт. Подготовлен черновик ответа Муктарга. Муктардын давайте катын көрөлү. Черновиктер биякта, драфт деген жерде. Драфт. И мына уже черновик жооп берип коюптур. Көрдүңөрбү? Өзү жасап койду мунучу. Жаңы азыр эле жасап койдум. Да, и мага жаксан да, бум жөнөтүп койдум, кетти. Да, текшерип койдум, мага жакты, кетти. Ушул катты
AI жазып койду, ошо Gemini жазып койду. Так что ушинтип имейлди почтаңарды анализдегенде жардам бере алат Gemini'чы. Так что бул биринчи демо кантип Gemini силерге жардам бере алат жашооңорду жеңилдеткени. Давайте экинчи да карайлы. Экинчисин мен айтам, бүгүн туулган күн деп мисалы мен билем бүгүн туулган күн менин абамда, Амирбек Усмановда. Амирбек Усманов, отправьте ему электронное письмо. Мен ушул жерден айтам. Бүгүн Амирбек Усмановда менин абамда туулган күнү, ошонго кат жөнөтөлү, куттуктапчы. Жана мен Gmail'ге кирип катты жөнөттүм го Муктаргачы, берден, Эми Gemini'ден ичинен эле жөнөтө алабызбы? Ошону көрөлү. Gemini'ден чыкпайлы. Gmail почта жөнөтө алабызбы? Так, менин контакттарымды карады. Амирбек деген Усманов дегенди тапты. Азыр эми кат жазып атат. Да, биякта эгер жооп каалабандай болсо анда тууралап койсом болот, айтсам болот, жоопту башкача жаз депчи. Мына бирөөдө суроо, Темирланда суроо болду, эгер суроо жооп жакпасачы, биз айтабыз да, тууралап кой, муну кошуп кой, балким бир детальдарды кошуп кой депчи. Биякта так мага сабак боюнча, сабактар бизде кыргыз тилде өтөт. Керек болсо орусча түшүндүрөбүз. Себеби биздин мугалимдер орусча билет. Бирок биздин сабакта мугалимдер айтып берген тил бул кыргыз тилде болот. Так что карагыла, мына имейл даярдап коюптур. Имейлди жөнөткөндөн мурун менден подтверждение күтүп атат да. Мына Усманов Амирбек, юбилейиңиз кут болсун ата. Мына муну бассам көбүрөөк көрөм. Мына бүгүнкү 70 жаштагы, даже билет экен абам 70 жашка толгонунчу. Аябай калыштуу. Кантип билет абам 70 жашка толгонун? Кстати, каяктан тапты экен? Да, абам чынында эле 70ке толду быйылчы. Да, анан катты карадым, кат жакты, жөнөтөм. Эгер кааласам, айтсам болот, башкача кылгыла депчи. Алмаштырып кой депчи. Там эможи кошуп кой же кыскартып кой депчи. Ата кат мага жакты, бастым, эми жөнөтүлөт. Gemini'дан чыкпайлы, Gemini Spark'tan чыкпайлы, кат жөнөтүп атабыз. Кандай сонун, Электронное письмо для Мирбека Усонуля было отправлено на его адрес. Опа, жөнөттүм дейт. Давайте текшеребиз. Gmail'ге баратам. Отправлено карайлы. Отправлено sent. Sent был. Так. Ана мына кат турат. Да, кетти кат. Кандай сонун, Так что келечекте балким даже Gmail, календарь бир нерселерди колдонбойбуз. Gemini'дан эле баардык иштерди аткара беребиз. Керектүүнчү. Так. Так что бул болсо экинчи демонстрация болду. Кантип Gemini силерге жардам бере алат. Так, үчүнчүсү болсо Google календарь event. Давайте менин абам 70 жашка толуп атат да. Мени мага смс жөнөттү, то что ушул пятница күнү саат 7-де биз майрамдайбыз депчи.
Ушул күнү мага апам айтты, Чик-филеге кел саат 7-ге. Мен азыр Жемнайга айтам, менин календарима кошуп койчу ушул иш чараны. Давайте ушуну кылалыбы, көрөлү. Так, эми календаримди текшерели. Календаримда ушул пятница күнү саат 7-де. Так, муну алып коеюн, бул Муктар. Муну уже жасап коюптур, карабы. Посетить день рождения Амирбек Усманов. Жаңы эле жасап коюптур мунучу. Так, азыр окуйун, биякта турабы. Мына уже события уже добавлены в ваш календарь. Название: посетить день рождения Амирбек Усманов, место Чик-филе, пятница саат 7-де. Сону не? Gmail'ге кирип, ато билесиңерби, мынтип кирип, толтуруп, детальдардычы жазыш керек да. Мен Gemini'дан айтып койсом, дац жасалып калды. Ошо Gemini Spark'тын ошол күчү бар да. Ал биринчиден акылдуу, экинчиден болсо Google'дун программаларына байланганда, Manus мисалы Manus'ка кыйын болмок да муну кылганчы, себеби ал Google календарга байланган эмес, да. А Gemini ошол үчүн аябай күчтүү. Так что даже Google календарга кирип, запись киргизип койсо болот да. И азыр кааласам, даже эгер план алмашып калса, айтсам болот да. Бул пятница эмес, эмки пятницага жылып калды десек, аны жылдырып койсо болот. Так что өтө ыңгайлуу. Так, давайте эмки дагы бир нерсе кылалы. Менин абам 70-ке толуп атат да. Менин абамды болсо эмеге Перуга жөнүп келип атат, эс алуугачы. Абама ушундай белек даярдап атам. Абама мен айткым келип атат, каяка барса болот экенчи Перуда. Аны болсо мен как Google презентация кылгым келип атат. Аябай жакшынакай презентация. Абама как буклет катары көрсөткүм келип атат. Мына ушул жактарга барсаң болот. Мачу-Пикчу мисалы, аябай сонун жерлер бар Перуда. Ошол жөнүндө презентация даярдап бер деп мен Gemini'дан сурайм. Көрөлү кантип бизге Gemini жардам бере алабы ушул маселе боюнча. Мурун ким презентация даярдаган болсоңор, өзүңөр кирип, дизайн кылып, текст тандап, изилдеп кылыш керек го. Да, ал мурун болчу. Азырчы AI бизге ушул жардам бере алабы? Жакшынакай презентация түзүп бергени. Давайте көрөлү. Канчалык Gemini акылдуу экенчи. Диларам, биякта кыргызча жазсаңыз болот. Да, эмкисин анда кыргызча жазалы инструкцияны. Макулбу? Көрөсүз, кыргызча сопсону түшүнөт. Кыргызчаны бизден жакшы билет, менден жакшы билет, сизден жакшы билет. Gemini'чы. Ошол үчүн биякта тил маселе эмес. AI'дын ошонусу жакшы да, любой тилди түшүнөт. Так, мына карагыла, Google сайтка кирди. Google сайт ошо бул презентация даярдаган программа. Google'дан как PowerPoint presentation Microsoft'тон. Мына структура түздүм дейт, детальдарды кошуп атам дейт. 4 күндүк, 5 күндүк план түзүп атам дейт. Кылып атат. Так что азыр жакында даяр болгондо көрөлү, канчалык бул жакшынакай презентация экен. Так, көрөлү кандай презентация болот экен. Эмне күтүп атасың? Кооз презентация болобу же жөн эле слайддан текст болуп эле аябай кургак болобу? Айтат, я создал презентацию в Google презентациях, в которой представлен сбалансированный недельный маршрут по Перу, разработан с учетом возраста вашего отца. Основной упор сделан на безопасности, мягкую акклиматизацию к высоте. Итак, презентация ссылка. Так, давайте көрөбүз, кандай экен презентация. Опа, кандай экен достор презентация? Жакса реакция кылып койсоңор мындай. Сердечко же палец көтөрүп койсоңор.
Билесиңер кантип кылганды? Реакцияларды? Да, бул бир, экинчи түрү бар жана ушундай мир кылгандайчы. Ушундай кылсаңар, карагыла кандай сонун, Неделя в Перу, незабываемое и комфортное путешествие. Специальная программа для папы с мягкой климатизацией и размеренным темпом. Так, биринчи күн. Айтып атат, безопасность, биякта жатасың дейт абама. Биринчи күн Лима, анан кийин Священная долина инков. И вот 7 күнгө план түзүп берди. Караа кандай сонун. Аябай кооз. Дизайн боюнча, мен дизайнга аябай көңүл бурам. Дизайн боюнча аябай жакшы. Идеальный эмес, бирок өтө жакшы. Мисалы, мына карагыла, бу жерде текстти тосуп коюптур сүрөт. Бирок сүрөт аябай жакшы сүрөт тандаптыр. Карагыла кандай кооз. Да, мен анан. Так что абама презентация Перуга чакырып атам. Абама айт, ушуну жөнөтсөм болот эми. Да. Давайте карап көрөлү. Презентация түздүк. Эми давайте Gemini'den сурайлы, ушу презентацияны абама бөлүшө алабы депчи, имейлине. Так. Так. Эми давайте ушуну кыргызча которолуп, кыргыз тили боюнча суроолор көп болуп атты. Так, муну болсо орусчадан кыргызча которолу, Кыргызча гана, кыргызский. Так, муну кыргызча текст түзүп атам. Анан муну айтып атам. Так, мен айтып атам, мына абама Амирбек Усмановго ушу презентацияны жөнөтүп кой деп атам, Gemini'гачы. Катты кыргыз тилде жаз дейм. Давайте көрөлү, кандай жазат экенчи. Мен көп кыргыздарды көрөм, презентация кылганда аябай кыйналат. Да, вот аябай кыйналат. Кооздугунан биринчиден кыйналат, и потом логически баарына структура түзгөнчү. Мына силердин досуңар Gemini Spark бир айга $100 инвестиция кылгыла, и сонун презентациялар даярдагыла. Да. Так, мына кат түздүм дейт. Мына I drafted an email to Usmanov Amirbek. Мына Перуга бир жумалык, мына ассаламу алейкум ата, Перуга бир жумалык саякат боюнча даярданган презентациянын шилтемесин ушул кат менен жөнөтөм дейт. Мына ссылкасы берди. Шилтемеси берди. Кат жакты жөнөттүк. Так. Жөнөтүп атат. Электрондук кат жөнөтүлдү дейт. Давайте текшеребиз. Сентти карабыз. Мына юбилейиңиз, мына Перуга бир жумалык комфорттуу маршрут. 0 мүнөт мурун жөнөтүлдү. Мына мен жанагы биз жана караган кат, муну бассак, презентация ачылды. Фантастика, Фантастика. Так, давайте эми дагы бир этап көтөрөлү. Дагы бир тест берели. Айталы, менин абам узун презентацияларды караганы начар көрөт. Жактырбайт анча, себеби ал журналист да, абамчы. Ал текст окуганды жакшы көрөт. Мен абам каалайт ушуну презентация катары карабай, бирок документ катары, Word документ катары. Журналисттер, бизнесмендер, алар презентацияларды жакшы көрөт да. Журналисттер, алар текст жакшы көрөт. Давайте, абам сурады мага Google документ катары даярдап бер деп да, как Microsoft Word сыяктуу. Мен сурайм муну Google сайттын ордуна Google документ даярдап берсин депчи. Ошондой кыла алабы? Google документ түзүп бере алабы? Секер адамдар текст окуганды жакшы көрөт. Давайте көрөбүз, канчалык текст.
Биякта суроо таланттан Gemini'ди переводчик катары колдонсо болобу? Албетте болот. Да. Эң оңой нерсе переводчик. Биринчи кезде AI бул переводчик. Биринчи кезде AI переводчиктердин жумушун алды да. Так что эң жакшы переводчик болот. Туура эмес жасап оңдосо болобу? Албетте болот. Айтып койгула, оңдосун депчи. Так, я подготовил настроенческое резюме поездки в Google документе. В нем кратко и структурированно изложено все ключевые аспекты комфортного маршрута, программа по дням и практическим рекомендациям для вашего отца. Так, давайте вы можете посмотреть и скачать документ по ссылке. Давайте көрелі. Документ қандай екен. Қарағыла. Резюме поездки. Bir бет. Сонун. Да? Жақтыбы? Біз азмас шығарсақ, қарағыла, сонун. И мен мұны распечатка қылып, абама беріп қойсам болады. Абам ушуну окуп алып, чечсе болот да. Маршрут боюнча. Так что көрдүңөрбү, кандай күчтүү Gemini'чы. Google документ аябай тез оңой түзүп атат. Так. И менде дагы бир 3-4 мисал бар, бирок бизде убакыт аябай тар болуп атат. Мен анан көрсөтөм. Сабакта кошулгандачы, менде дагы бир сонун демонстрациялар бар. Бирок азыр жетишпей атабыз. Мен биринчи биздин курс боюнча айтып койгум келип атат. Биздин курс боюнча. Да, биздин курс 8-июнда башталат. Биринчи курс 8-июнда башталат. Так что аябай аз убакыт калды. Да. И биздин курстун аябай жакшы жери, бизде жөн эле курс эмес. Да, бизде сообщество. Силер биздин курска кошулсаңар, биздин AI сообществого кошуласыңар. Биз убакыты чексиз. Да, бизде Discord деген программа бар, ошол жакта баардыгы биздин окуучулар мүчө. Бизде азыр вот 300 азыр 400 адамдар бар. AI маселелер дискуссия кылабыз, бири-бирибизге жардам беребиз, бири-бирибизге ийгиликтерди бөлүшөбүз. Ушта мастер-класстар болгондо айтабыз, да. Так что бул жөн эле курс эмес, бул сообщество. Силер так что биздин курска эле жазылып аткан жоксуңар, силер биздин AI сообществого кошулуп атасыңар. Да, биз регулярно иш-чаралар өткөзөбүз, чтобы биздин окуучуларга жардам бергени. Да, мисалы вот көп биз мастер-класс уюштурабыз, көп хакатон уюштурабыз, да. Биздин окуучулар өткөндө хакатон AI конкурсканда аябай сонун программалар менен бөлүштү. Бул болсо веб-касса, Жалал Абадта мугалим Гулиза аябай сонун веб-касса түзүп берди, түздү өзүнүн дүкөнү үчүн, киоскасы үчүн, да. Бул болсо бир агробазар түздү, айыл чарба малдарды сатканы, алганы, онлайн базар. Бул болсо унутуп калдым экен, бирок өтө кызыктуу болгон. Бул болсо Мухтар байке, ал болсо электроника боюнча окутуу веб-сайт түздү. Кыргызстанда эң жакшы окутуу программаны түздү. Бардык 40 жыл тажрыйбасы бар. Кажется, Мухтар байке да бардык билимин ошол веб-сайтка жүктөп койду. Ким электрик болом десе, ушул веб-сайт как энциклопедия. Да. И биздин сабакка да кошулсаңар, биздин курска кошулсаңар, силерге өзүнчө как Udemy сыяктуу курс даяр, өзүңөрдө ушу темп менен каалаганча өтсөңөр болот. И биз жаңы материал кошулган сайын бияка силерди бияка кошо беребиз, так что курс бүткөндөн кийин деле жаңы маалыматтарга силерде доступ бар. Да, биякта 83 урок бар. Силер ошо түбөлүккө доступ аласыңар ушул курска. Да. И биздин курс ошол үчүн аябай жакшы деп эсептейм. Себеби силер AI честеңерди баштап атасыңар да. Да, биздин так что 2 жума менен чектелбейт. Силер өнүгүп постоянно турасыңар да. 2 жумада бул только башталыш. Ошол үчүн баарыңарды чакырам, биздин курска кошулгула. Эгер кимиңер кошулгуңар келсе, тезирээк жазылгыла. Бизде акыркы орундар калды. Телефон номериңерди таштасаңар болот. Биздин менеджерлер байланышат силер менен. Биз ошо курста өтө кызыктуу нерселерди өтөбүз. Да, AI инструменттер өтөбүз да. Силер AI инструментти колдонуп, силер AI боюнча мастер болуп каласыңар. Билинбей эле
мастер болуп каласыңар 2,5 жуманын ичинде. Биздин программа өтө интенсивдүү, өтө практичный и вот өтө кызыктуу адамдар менен таанышасыңар. Өткөндө презентациялар болгондо бизде бир байке айтып берген өзү тажрыйбасы боюнча. Балким байке бияктасызбы, Бакыт байке? Өз тажрыйбаңызды айтып берсеңиз, Бакыт байке, биздин курс боюнча бияктасызбы, Бакыт байке? Колуңузду көтөрүп койсоңуз, мен сизге микрофонду ачып коем. Көрбөй атам Бакыт. Мен көрбөй атам. Бизде 200 адамдын арасында кайсысы Бакыт байке экен? Башка окуучулар болсо, кааласаңыз деле колуңузду көтөрүп койсоңор болот. Биз микрофонду ачып беребиз. Өзүңөр окуу боюнча тажрыйбаңарды бөлүшсөңөр болот. Да. Кимдерде дагы биздин программа боюнча суроолор болсо, телефон номерди сөзсүз таштагыла. Биздин менеджерлер силер менен байланышат. Тезирээк байланышкыла, таштагыла, кат алгыла. Себеби биз ошо даярдык иштер бар, ошолорду өтүп коюшуңар керек да. Мына Бакыт байке бул сизби? Нургүл Бекишева деген. Мына микрофонду ачсаңыз болот, Бакыт байке. Саламатсызбы, Сейбек мырза? Саламатсыз Бакыт байке. Мен бир аз кечирээк келип калдым элем, анан келинчегим өзүнүн компьютеринен ачып даярдап койгон экен да. Жакшы. Рахмат кошулганыңыз. Бакыт байке, вот мен өткөндө эле жакын эле билдим. Бакыт байке өтө активдүү, өтө тез өздөштүрүп атты. Мен ойлогом, бир бизнесмен экен депчи. Бирок Бакыт байке бизнесмен эмес экен. Себеби ой жүгүртүүсү аябай тез бизнес сыяктуу экен. Бирок Бакыт байке башкача экен. Тажрыйбасычы айтып берсеңиз, Бакыт байке, сиз өзүңүз жөнүндө. Өзүм жөнүндө айтып берсем, мен Гаипов Бакыт. Мен 15 жылдан бери дин тармакта Жалал Абад шаарындагы Нияз Ажы атындагы мечиттин имамы болуп кызмат кылам. Ага чейин 94-93 жылдары Жалал Абад шаарындагы Жалал Абад мамлекеттик университетте ошол жерде окугам. Светтик эмем бар, илимим бар. Технологический факультетти бүткөм. Андан кийин бир аз убакыттарда бизнес кылгам. Бизнес болгон, анан акыры ошо динге көбүрөөк берилип, жүрөгүм ачылгандай дегенде, анан ошо медресеге окуп, дин тармакта 5 жыл ошо илим алып 5 жыл. Анан акыры мен ошол жерде казияттан экзамен тапшырып, мен ошо бир мечитке имам катары дайындашкан. Ошондон бери имам болуп, мындай башкача айтканда, молдо болуп, молдонун ишин аткарып келе жатам да 15 жылдан бери. Мына акыркы 5 жылдан бери ушу айтиге өтө мындай жакшы, өтө кызыгып кеткем. Ошондон бери өзүм окуп, үйрөнүп, өзүмчө самостоятельно үйрөнүп, акыры мына Сейитбек байкебизди дагы көптөн бери Инстаграмдын баракчаңыздан көрүп, көп эмелериңизди, видеолоруңузду көргөнбүз. Анан акыры ушул акыркы эмеде курста мен окугам. AI боюнча курста окугам. Аябай өтө интенсивдүү болот сабак. Бирок өтө мындай кызык, өтө кызыктуу болот. Бир эле мындай теория жок ал жерде, мындай орусча айтканда воды нет дегендей, жалаң көрсөтөт, эртеси практика, көрсөтөт, практика ушинтип. Мага Сейитбек байгенин бир жагы жакты. Мындай практикада көп өзүңөрдүн алган илимиңерди сразу үйрөнгүлө, болду, отурбагыла, иш кылгыла, издегиле, только вперед деген Сейитбек байкенин мага жакты ошо эмеси, программасы, методикасы. Рахмат. Мен да аябай программабыздын жакшысы ушундай кызыктуу Бакыт байкеде адамдарды жолугабыз да, жолугам. И вот мага Бакыт байке мисалы мотивация берет да.
Вот ушундай адамдар топтолот да биздечи. Так что бизге кошулсаңар, ушундай адамдарды жолугасыңар, таанышасыңар. Буюрса Жалатка барганда Бакытбек экөөбүз презентация кылабыз. Так что ушундай кызыктуу бизде сообщество. Так что бизге да кошулгула. Биздин программада чоң максаты окутуп эле окуу маалда 2,5 жуманын ичинде проект тапканы. Да, чтобы окуунун акчасын силер сразу эле актайсыңар. Да, 100% актайсыңар. Кеминде 100%. Вот Бакытбек айтып берсеңиз, сиз кандай проект алдыңыз и канча сомго алдыңыз? Мен курсту бүтө эле келем. Бишкектен баягы Оксфорд международный мектеп бар экен Бишкектечи, Кембридж системасы менен окуткан. Ошолордун сайты эскирип калган экен. Ошонун директору, менеджери мага бир сунуш берген, ошо сайтты жаңылатса болобу. Мен бир экземплярды бир пример катары жөнөткөндөн кийин эме жакты. Анан ошондо канчага бересиз ушул проектти дегенде мен $500 деп баалашканбыз. Ошондо $250 как аванс катары төлөп беришкен. Эми азыр президенттин эмесин одобрениесин күтүп атат. Ал дагы жумуш көп экен азыр. Аларда экзамен, выпускной ошондой иштери көп экен да. Ошого бир аз күтүп туруш керек экен. Андан экинчи дагы заказ ошо Бишкектеги Кыргыз Республиканын инвестиционный фонддун алардын дагы сайты эскирип калган экен, өтө эле мындай начар акыбалда экен. Аны Сейитбек байге өзү сунуш кылды. Аны да карап бердим. Аны деле уже заказ кылып, бүгүн бир обсуждение кылдык дагы. Дагы кичине бир эмелерди бири-бирибизге кичине сунуштадык. Ошолорду азыр аткарып атабыз, Кудай кааласа. Ал дагы болуп атат. Чечилет Кудай кааласа жакында. Аябай кубанычтамын. Бакытбек программаны окуп атып, уже заказ алып, уже курсту почти 2 эсе актап койду. Да, башка мындай курс жок деп ойлойм Кыргызстандачы. Ошол үчүн мен аябай чакырам, баарыңар жазылгыла. AI бул новинка. Бул Vibe Coding биз окуп аткан маалымат бул новинка да, как Gemini Spark көрсөттүм го, бул новинка Gemini Spark. Вот силер биринчи болуп Кыргызстандан ушул жөнүндө билип атасыңар, көрүп атасыңар. Да. Даже айтышыңдар мындай нерсени көрө элек. Бул Vibe Coding бул да жаңы нерсе. Вот бул только примерно 1 жыл мурун чыккан. Да, вот ChatGPT'нин сооснователи Андрей Карпатин ушуну ачыктаган да. Ошол үчүн Кыргызстанда азыр Бакытбекке тез контракттарды ала алат, аткара алат, жеңип атат, себеби бул жаңы новинка болгон үчүн. Ошол үчүн кимиңер азыр жазылып үйрөнсөңөр, силер жаңы нерсени, свежий нерсе үйрөнөсүңөр. Ошол үчүн баарыңарды чакырам. Кызыксаңар, телефон номерге калтыргыла. Биздин менеджерлер байланышат. Бизде акция, атайын скидка бүгүн эртеңге чейин жазылгандар үчүн, да. Уже жакында жабабыз регистрацияны, себеби уже жазылган адамдар менен биз уже иштешип биринчи сабакка боюнча сүйлөшүш керекпиз да. Так, Бакытбекке сизге суроолорду көрүп атам окшойм. Бакытбекке буга чейин эле билет окшойт да. Бакытбекке сиз мурдагы билимиңизди колдонуп атасызбы? Вот сиз бүгүн ушул курста Эме IT боюнча сурап атат да? Да. Мурдагы IT билимиңизди сиз имамсыз, бирок IT-ни 5 жылдан бери окуп атам дедиңиз. Бирок ошо мурдагы IT билимиңизди колдондуңузбу ушул азыркы AI менен? Албетте, мен себеби мындай кодду жазып ошого үйрөнүп калгам. Анан кээ бир жерлерде, кээ бир моменттерде мындай кодду көрбөсөм мындай көңүлүм тойбой калат. Ошого мен сөзсүз кодду ачып, мына кийин жазылгандар курстарда билип каласыңар, мындай AI инструменттерди ошол жерде сайтты жасап атканыңарда, ошол жерде превью код дегенде жерлер бар. Ошо каалаган кодду билгендер ошо кодду басып туруп ошол жерде өзү эле ачып берет. Бүт файлдары ошол жерде бар. Мен бир аз көрүп коем да, сөзсүз коддор жазып, мындай өзүмчө бир өзүм үчүн таанышып алыш керекмин да. Өзүм мындай кодду көрмөйүнчө мен мындай көңүлүм тойбой калат да ошого айтканда. Вот Бакытбекке кодду карап атат экен да. Вот өзүнчө окуп аткан IT-ни ошону колдонуп атат. Бирок бизде башка окуучулар алар вообще IT
аше окуган эмес. Мисалы өткөндө презентацияда Каныбек байке ал Жалал Абад облуста сот төрагасы болгон, жакында пенсия чыкты. И вот азыр сонун кыргыз жарандар үчүн программа жасап атат, финансовый помощь боюнча, финансовый дейм, юридический помощь боюнчачы. Ал болсо эч нерсе билген эмес программирование жөнүндө, и сонун программа жасап койду. Так что код билгени такыр кереги жок. Мен программист болгон мен кодду вообще карабайм. Бакыт байке карайт экен, бирок мен мурун карачумун, кажется, түшүнгөн аракет кылчумун, бирок аякта өтө эле көп код да, анан иштеп аткандан кийин болду деп кете берем да. Так что силер деле аны ойлонбой эле кете берсеңер болот да. Мисалы, как машина айдайсыңар да, машина ичинде кантип иштейт экен билбейсиңер да, мотор кандай иштейт экен, канча цилиндр тигиндей мындай билбейсиңер. Главное жүрөт да. Мисалы, мен ичинде карабайм. Ошондой эле да бул AIчы. Главное силерге керектүү жерге алып барат и болду. А вот Бакыт байке как уже механик экен да, ичин карап, чукулап, ойлонуп, кызыгып турат экен. Так что ооба 2 жума жетиштүүбү? Бакыт байке, сизге 2 жума жетиштүүбү? Кандай дейсиз, бул кыска эмеспи? Албетте жетиштүү. Сейитбек байкенин программасы мындай мен буга чейин айтканымдай эле интенсивный программа, ошон үчүн мындан ары уже өзүңөр эле алып кете бересиңер. Самостоятельный. Тез эле алып кетесиңер, просто аракет эле кылыш керек болду. Рахмат. Рахмат Бакыт байке. Убактыңызга. Мен биякта көрдүм, Нурзада, биздин окуучубуз кошулуптур. Нурзада колуну көтөрүпсүң, мен микрофонду ачып койдум. Ооба. Салам бардыгына. Сейитбек, салам. Мен дагы айткым келет, Бакыт байке код билет экен. Мен жөнөкөй мугалиммин өзгөндөн. Англис тилинен сабак берем. Код дегенди билген эмесмин. Өзү компьютерде дагы аз эле мындай колдонушту билчүмүн да. Себеби биз китеп менен көбүнчө отурабыз. Анан мен ошол IT программаны мен нолдон баштагам. Сейитбекте баштаганда эч бир код, сот же сайтты, Google'ду да жакшы билбейт болчумун. 2 жуманын ичинен 2 жума сабак бүтөөрүнүн алдын Сейитбек айтты, заказ алышыңар керек дегенде эле уже ниет кетет экен. Ниет кетип, мен заказ алышым керек деген план койгондо эле Кудайым ошо бир тааныш балага сунуштап калдым. Жаңы барбер шоп деп, Алишер деп өзгөндө ачылган экен. Ошого сунуштаганда эле ал уже эже мен сатып аламын, мага кылып бериң деп калды. Сабак 2 жума бүткөндөн кийин мен кылдым, сайт саттым 15 миңге. Биринчи проектим болду ошол. Ошол проекттен кийин башка дагы сунуштар түштү. То есть нолдон башта мен эчтекени билбейм дегендер кыжаат болбоңуздар. Сейитбек бардыгын түшүндүрөт. Дагы 2 мугалим бар. Элгеси менен Бермет. Рахмат силерге дагы. Эмеде конференцияда болсоңуздар. Ошолордун жардамы менен мен нолдон баштап сайт создавать эткенди билдим. Төлөгөн акчамды 2 эсе 3 эселеп актап алгам. Ким ойлонуп кыжаат болуп аткандар болсо, мен сунуштайм, кыжаат болбогула. Сейитбек ошо нолдон баштаган коддун карашын деле кереги жок. Мен кодду деле карасам түшүнбөйм. Түшүнбөй эле эме кылам. Создавать этем. Себеби промпторду жазып, өз каалаган нерсеңе жөн эле жетишип алсаң болот да. Ким окуйм дегендер экиленбегиле, себеби бул келечек ошол жасалма интеллект менен болот. Бардык ишканаларда, бардык жерде мен ойлойм искусственный интеллект азыр алдыда кетип атат. Ошону колдонгон адам гана азыр көп иш таба алат, көп мүмкүнчүлүк таба алат. Анан көп жолдор ачылат экен. Мен өзүм билдим. Көп аябай чоң нерселер ачылып атат мен үчүн. Аябай жеңилдеп атат ишим дагы. Өзү англис тилден берген үчүн азыр ошол англис тилди тез үйрөнүү жөнүндө сайт создавать этип атам. Азырынча бир аз окуучуларым үчүн жеңил болсун деп. Биринчи биз кызыкканда мен өзү китеп PDF форматта түздүм эле. Ошону электронный болсо деп кыялданып жүргөм. Көп программисттерге бергенмин.
ушуну электронный кылып, любой жерден кирип ошону менен заниматься этип мындай англис тилин оңой сүйлөп кеткенге кылып бергиле десем, көп программисттер убакыт көп талап кылат, анан акчасы көп болот деп ушундай мени экилентип койчу эле. Азыр Кудайга шүгүр ал нерсени өзүм нолдон баштап азыр кылган колум жетип, Аллахым жардамы менен ушу Сейитбектин немесинен курсунан кийин көп мүмкүнчүлүктөр ачылды мен үчүн. Рахмат Сейитбек. Рахмат, Нурзада. Рахмат. Чоң рахмат. Караңыз, Нурзада мамлекеттик мектепте мугалимсиз, англис тил боюнча. Ооба. Вот IT боюнча мугалим эмес, же программирование окуган эмес. Жок, окуган эмесмин. Да, так что аябай кубанычтамын, Кыргызстанда ушундай мугалимдер бар экенчи. Заманбап технология үйрөнүп, вот сиз эми ушул билимиңизди, наверное, айтып берип атасыз окуучуларыңызгачы, ушуну үйрөнгүлө, окугула, ойлонгула депчи. Так что мен үчүн вот Нурзада деле чоң мотивация берет. Аябай кубанычтамын ошол үчүн мен сабак берген жакшы көрөм да, биздин окуучулар, мен аларга билим берем, алар мага мотивация берет, ушинтип баарыбыз тең күчтүү болобуз. Да, и вот мен даже Нурзаданы чакырсам болмок да, жакшычы. Бирок өзү эле катышып, өзү айтып берип атат. Мен сураган эмесмин даже. Чоң рахмат. Бул Дастан да келиптир. Дастан да бизде окуган, өтө кызыктуу проект кылган. Дастан кыскача айтып берсең болобу, пожалуйста. Микрофонду ачтым. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Так, деген эмне деппи? Агент боюнчабы? Жок, жөн эле айтып берсең өзүңдүн жанагы. Мындай айтайын. Сен качан окудуң, канча акча таптың, кандай проект, канча суммага проекттериң деп. Так, мен 10 апрелде канчанчы поток экенин билбейм, 10 апрелде потокто окугам. Өзүм азыр акыркы 1 жылдан бери стройка менен иштейм, подрядчик менен. Ошо 10 апрелдеги поток менен окуп, 1,5 ай мурун бүттүк окууну. Окууну бүтөйүн деп аткан эле заказ алгам. Аны жазап бүттүк. Биринчи заказымды ошо балык чыгарган заводко жазап $2000 саткам. Андан кийин дос балама сайт жасап бердим. Мына жаңы эле бүгүн алып келдим MacBook $1400 жаңысын иштейин деп. Ошол AI курстан аябай чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Окуңуздар, үйрөнүңүздөр, өзүңөргө вложение кылыңыздар. Заман өнүгүп атат. Пока есть возможность, элден калбагангачы, анан какой-то 1 жыл, 2 жылдан кийин уже баары AI өтүп аткан кезде кичине кеч болуп калат да. Азыртан баштаңыздар. $330 менимче, мен азыр бул курс $1000 болсо деле, $2000 болсо деле окумакмын да. Себеби салган акчаңыздар, өзүңөргө вложение алган акчаңыздарды жакшылап аракет кылсаңар, бат эле окууну бүткүчөк деле актатып алсаңар болот. Максат акчаны актатышта дагы эмес, өзүңөрдү өсүп, жашоодо колдонуп, күнүмдүк иштерде деле кайсы тармак болбосун, постоянно айтам, кайсы тармакта болбосун AIдин жардамы тиет. Ошол. Биринчиден Дастан куттуктайм ноутбукка өткөнүңө. MacBookка уже серьезно болуп баратасың. Дастан өткөндө $2000 проект бүттүм дедиң. Азыр дагы башка бир чоң проект алдың, Ооба. Азыр 2 проект бар. 2 проект. Азамат, куттуктайм Дастанды. Дастан эч кандай IT бэкграунду жок. Да. Жок, вообще. Дастанда эмне бар? Өзүнө ишеним бар да. Дастан билет. Бул өтө баалуу билим экен, и ошону түшүндүрүп бере алат жакшычы башкаларга. Биз көп кыргыздар уялчакпыз го. Аз сурайбыз. Там $100, $200 депчи. Дастан уялбай $2000 деп сурайт. Ишендирет да ошонучу адамдарга. Поэтому силер деле башында Дастанга жетпешим керек. Дастан өтө жакшы өзүнү презентация кылат да, как американецтер сыяктуучу. Вот биз ошоного жетебиз да. Вот Дастанды бизге сабактарга чакырабыз, конок катары лекция айтып берсин, мотивация берсин депчи. И вот биякта ийгиликтүү болуш үчүн биз өзүбүзгө ишениш керекпиз. Башкалар бизге ишениш үчүнчү. Вот Дастандын да өзүнө чоң ишеним бар. Поэтому баарыңар тең кошулсаңар, биз силерге үйрөтөбүз. Сейитбек байке 190 киши көрүп атыптыр. Мен ар бир катышуучуга айтат элем да. Бул AI курс эми кээ бирөө айткандар болду да, кымбат экен, акча экен депчи. Бул максат, биринчиден максат эми албетте бул агайлардын, эжелердин, мынакта канча кишинин кызматы, эмгеги бар бул программаны түзүп окуткан үчүн.
Ошол себептен бул $330 азыркы аябай эле сонун баа да. Себеби дегенде бул AI'да ар бир кыргыз үйрөнүш керек. Ар бир кыргыз окуп, ар бир кыргыз үй бүлө неме кылыш керек. Билиш керек да. Неге дегенде Да. азыр бул келечек болуп атат да. Да. Уже Ошон үчүн эчтекени аябаңыздар. рахмат Дастан. Дастан деле мен чакырганды унутуп калыпмын. Бирок Дастан өзү келип ошол силерге мотивация берейин деп кошулганыңа чоң рахмат. Буюрса силер деле бизде окуп кетип, Дастандай өзүңөр келип кошулуп айтып бересиңер, конток болосуңар. Окей? Так. Дастан, ийгилик. Биз Дастан менен да сүйлөшүп турабыз. Хотя курсту бүткөндө мен өзүм билгенимди бөлүшүп турам, группага жазып турат. Вот. Бизде ошондой жакшы да, сообщество. Да, курс бүттү эле, Дастан бар учуп кет деп эле ырт салайбыз да. Комьюнити болобуз да. Да. Да, и вот курс боюнча курс 8-июнда башталат. И бизде өзү курсту $500 сатканды пландастырып атабыз, бирок бүгүнкү катышкандар үчүн $330 скидка кылып атабыз. Акция. Да, вот эртеңге чейин регистрация кылсаңар, 5000 сом депозит төлөп, регистрация кылсаңар болот. Бул өтө жакшы шарт. 8-июнга чейин калганын төлөйсүңөр. М+ мененби, кредит карта мененби бир жол менен тапсаңар болот да. И главное азыр телефон номерди таштасаңар, телефон номерди мамлекеттин коду менен таштасаңар, себеби кээ бириңер болсо балким бир Германиядасыңар же Түштүк Кореядасыңар, силер ошол үчүн мамлекеттин коду менен таштасаңар, биз силерден WhatsApp менен байланышабыз. Жакын күндөрүчү. Хорошо? Так, бизден келген окуучуларга чоң рахмат айтым келет. Чоң рахмат келгениңерге, мотивацияларыңызды бөлүшкөнүңөргө. Мен деле чоң мотивация алам силерден угуп. Мен дайыма аракет кылам, кантип курсту жакшыртканы, жаңы новинка чыгып атат да, вот постоянно биздин курс өнүгүп атат. И вот биздин окуучулар деле кайра сабактарга катышат. Да, так что постоянно как обновление болуп атат да, как телефонуңар обновление болот го, iPhone 1, 2, 3, 4 депчи. Биздин окуучуларда постоянно обновление өтүп атат. Заманбап жаңы нерселерди үйрөнгөнү. Силер деле катышсаңар, силер деле постоянно обновление болуп турасыңар. Так что, пожалуйста, катышкыла. Биз даярбыз. Бизде 3 мугалим иштешет силер менен, сурооңорго 12 саат ичинде суроого жооп беребиз. Бизде сообщество бар, сонун сообщество түзүп атабыз. Да, заманбап адамдардын, AI ойлонгон адамдардын, келечекке даяр болгон адамдардын. Хорошо, AI ар бир кыргыз AI билиш керек. Так же как математика билгендей, так же как алфавит билгендей эле AI билиш керекпиз. Да, бул базовый грамотность. AI билбеген адам уже как алфавит билбегендей, да, китеп окугандай, окуйбаган адамдай да. Уже өткөн замандын адамы. Ар бир кыргыз AI билиш керек, да, өздөштүрүш керек. И мен каалайм ошо биз кыргыз болуш керекпиз, үй бүлө болуш керекпиз, анан кийин Кыргызстан курабыз да. Ошентип биз өнүккөн мамлекет, күчтүү мамлекет болобуз. Да. Так что, пожалуйста, акыркы жолу сурап атам, телефон номерди таштагыла. Биздин менеджерлер силер менен байланышат, баардык сурооңорго жооп берет. Сабак башталганга өтө аз убакыт калды, биз силер менен иштеш керекпиз. Ошол үчүн тезирээк катталып, депозит таштап, кошулгула. Окей? Дагы суроолор болсо менеджерге жазгыла. Силерге баардык сурооңорго жооп берет. Чоң рахмат катышканыңарга. Барыңызга карам, ийгилик, күнүңөр жакшы болсун. Америкадан чоң салам. Жакшы туруңуздар.